Өзбек жарандары үчүн эки өлкөгө өтүү тартиби жеңилдей турган болуп турат. Буга чейин Жогорку Кеңештин тармактык комитети Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын чек арадан өтүүсүн жеңилдеткен келишимди жактырган. Ага ылайык эми эки өлкөнүн жарандары эки тарапка ID карт менен өтө алышат. Балдар жалпы жарандык паспорт менен өткөрүлөт. Бирок азырынча бул макулдашуу качан ишке ашырылары тууралуу так маалымат айтыла элек. Азыр мен эң көп эл каттаган Ош облусундагы Достук чек ара бекетинде турам. Бул жайда учурда чек арадан өтүү тартиби кандай жүрүп жатат, ичинен кенен таанышабыз. Быйыл Достук өткөрмө жайы реконструкциядан өтүп, электрондошкондон бери чек арадан өтүү жол жобосу бир кыйлага жеңилдеген. Мурдагыдай нараачылыктар да байкалбайт. Бул жайдан күнүнө 18 миңден 22 миңге чейин жүргүнчү кирип чыгып турат. Суткасына өткөн транспорттордун саны 200дөн 300гө жетет. Куруу иштери учурунда нараачылыктар болгон, себеби жолдун посттун өзүндө эле куруу иштери жүргүзүү учурунда кандай айтсак, ыңгайсыз шарттарды жараткан учур эле. Ал эми болсо азыр баардык куруу иштери бүтүп, шарттар оңолуп, оңолгон күндөн баштап эле уже биз байкап атабыз. Көп жүргүнчүлөр келди, аябай көп болуп атат күн сайын. Мына сиз келгенде азыр кичине туман түшүп, азыраак болуп атат. Бирок туман кетери менен азыр аэропорттон бардык самолеттор күтүүнү күткөндөр болсо түшөт, ошондо уже жүргүнчүлөрдүн саны кескин түрдө өсөт. Комитет жактырып жаткан келишим ишке кире турган болсо, эки өлкөгө өтүү мындан дагы жеңилдейт, текшерүү азаяры күтүлөт. Мындан улам макулдашууну эки өлкөгө каттаган жүргүнчүлөр да колдоп турушат. Эми загранпаспорт алыш үчүн кыйынчылык болот, действительно. Эгерде ID карта менен өтө турган болуп калсак, тез өтүп турабыз да биз. Туугандар бар, студенттер бар, бу жерде окуп аткан балдар бар. Жакшы болмаган ID карта менен өтүп калсак. Ооба, заграны жокторго кыйын болуп калат. Ошондой болгондо. Өткөндө эле бир WhatsApp'тан тарады эле, жанагыдай ID карт менен өтсө болот деп. Канча адам сүйүндү. ID карт менен өтсөк жакшы болмок. Бүт баары эми загран жок да, баардык эле туугандарда. ID карт болот жакшы. Ушундай чечимиңер туура го. Статистикага таянсак, Достук бекетинен кирип чыккандардын дээрлик 80% өзбек жарандары. Бул жайдан күн сайын кирип чыгып соода жүргүзгөндөр да бар. Эгер ID карт менен кирүүгө уруксат берилсе, Кыргызстанга келүүчүлөрдүн саны эселеп көбөйөт жана аларды текшерүү азаят. Муну менен коопсуздук жагын көзөмөлгө алуу жагы кыйындай турганы айтылат. Көбөйгөн сайын биздин кылмыш туудуу жагы да көбөйүшү мүмкүн. Себеби булар баары эле Кара Суу базарына эмес, башка базарларга дагы, Ош шаарынын ичине да көпчүлүк келишет да. Биздин Ош аркылуу Бишкек башка жактарга кетишет. Бул жерде сөзсүз ошол кылмыш боюнча проблемалар болот. Аз көптүгүнө карабай эки мамлекеттердин ортосундагы сүйлөшүү, келишүү, бири-бири менен болгон мамиле да бул. Ошон үчүн ошол ал жактан көп келеби, аз келеби ага карагашкан жок. Ынтымак. Я думаю, во-первых, это очень удобно. Но и есть свои минусы, да, в этом. Чек арада ID карт менен өтүү жеңил болот. Бирок мунун оң жана терс жагы бар. Мен тынымсыз эки өлкөгө өтүп турам. Байкаганым боюнча 80% жүргүнчү өзбек жарандары. Эгерде келишим ишке кирсе, Кыргызстанга келүүчүлөрдүн саны массалык түрдө өсүшү күтүлөт. Бул кандай жыйынтык берет бизге билбейм. Мага ID карт менен өтүү ыңгайлуу албетте. Азыркы тапта Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир нече чек ара бекети иштеп жатат. Ош облусундагы Достук чек ара бекети 2017-жылы ачылган. Көп өтпөй Жалал Абад облусундагы жөө жүргүнчүлөр өтүүчү Маданият жана Баймак өткөрмө бекеттери ишин жанданткан. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу.